Ирина Карамушкинаны депутаттык мандатынан ажыратуу маселеси бир жумадан бери көтөрүп келе жатат. Эл өкүлү бул маселе боюнча парламенттин бүгүнкү жыйынында үн катып, демилгени көтөрүп жаткан жарандык активист Руслан Бекназаров Ош окуясында адамдарды өлтүрүүгө катыштыгы бар дегенге чейин барды. Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант бергим. Ирина Карамушкина президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенген адамдарынын бири. Ошондуктан 2010 жылдан бери 2 чакырылыштын депутаты болду. 5-чакырылышта депутат болуп жүргөндө анын айдоочусу кызматтык машинасы менен мас абалында жолдун жээгинде турган адамдарды сүзүп кеткен. Алардын бирөө оор абалда ооруканага түшсө, экинчиси кырсык болгон жерден көз жумган. Сот мерт кеткен адамдын үй бүлөсүнө 1 миллион сом компенсация төлөөнү милдеттендирген. Бирок сот процесси созулуп отуруп, мөөнөтү өтүп кетти деген шултоо менен иш жабылган. Кырсык болгон күнү Ирина Карамушкина айдоочусу экөө шаардын сыртында эс алып келе жаткан деген маалыматты жазган 24 KG агенттигин сотко берген депутат айым аброюн 5 миллион сомго баалаган. Биз урматтуу туугандар, бир тирүү депутаттын моралдык зыяны бир карапайым адамдын өмүрүнөн 5 эсе кымбат турган заманда жашап жатабыз. КСДП партиясынын тизмесинен артка жылып кеткен Ирина Карамушкина жогорку кеңештин 6-чакырылышына 1 жыл кеч келди. Депутат болгондо толкунданып кеткенби дароо Алмазбек Атамбаевдин дарегине жагымсыз пикир айткандарды жоопко тартуу демилгесин көтөрүп чыкты. Эл өкүлүнүн парламент трибунасындагы айткан сөздөрү коомчулукту нааразы кылып отуруп, акыры анын мандатынан ажыратуу боюнча кол топтоо демилгеси көтөрүлдү. Негизи буга чейин эле бир топ айтып чыкпадыбы? Мисалы үчүн биздин калпак боюнча бир топ сөздөрдү айткан расмий делегацияга кийгизип атса, капталдан чыгып, саунага кийгизсеңер да жакшы болот деген бир сөздөрү бар. Андан сырткары жакын эле ал космостун балким көзү чалыр болгондур деген бир сөздөрдү айткан. Эми бул ошол учурда деле бир кандай десек, бир дүрбөлөң өтүшүп барып эле анан кийин токтоп калганбыз да. Мындай конкреттүү иш жүргөн эмес. Мына акыркы күндөрү жума намазы жөнүндө дагы бир пикирди айтып чыкты. Ушулардын баардыгы кошулуп отуруп, анан ушу кол топтоп ушуну депутаттык мандатынан ажыратсакпы деген бир инициативный группа чыгып, ушу ишти баштаганбыз да. Негизи ушундан башталды. Демилге көпчүлүктүн колдоосуна ээ болуп, социалдык түйүндөрдө активдүүлүк күчөгөндө депутат айым бул маселе тууралуу өз пикирин билдирип, демилгечи болгон Руслан Бекназаровду оор кылмышка күнөөлөдү. Сегодня, когда некто Руслан Бекназаров, который оскорблял память убитых ребят 7 апреля 2010 года, был замешан в убийствах в ходе ошских событий, теперь призывает к смене государственного конституционного строя, призывает муниципальных служащих не подчиняться законам государства, собирает подписи об изъятии у меня мандата. Я требую провести расследование по радикальным высказываниям, угрозам и призывам не подчиняться законам государственности. Руслан Бекназаров аял киши менен айтышпай тургандыгын билдирди. Ошондой эле ал аброюмду коргоп койгула деп сотко чуркабайт. Бирок бул сөз жөнөкөй адам эмес. Депутаттын оозунан чыгып аткан соң укук коргоо органдары текшериш керек дейт ал. Көрдүм, негизи өтө оор кылмышка күнөөлөдү. Мындан сырткары ошо 7 апрелдеги балдарды келекелеген өлгөндөрдү деп. Андан сырткары Ош окуясында Ош жакта адамдарды өлтүрүп жүргөн деген бир кино койду. Өтө оор кылмыш. Эми бир жакшы кыргызда жакшы сөз бар, бир аял кишиге эркек теңелбейт. Ошон үчүн мен жеке аброй эмес, бул жерде кыргыз улуттун аброюна шек келтирип атканда дагы эл сабырдуулук көрсөткөн, анан жеке өзүмдүн аброюма бир шек келтирип атса, бул аял кишиге теңелейин деген деле оюм жок. Чырдын бардыгы жума намаздан улам келип чыгып жатат. Айрым мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери кезек толуп турганга карабай жума намазга кетип калышат экен. Ирина Карамушкина дагы ушул маселени айтып, мындай кызматкерлерди жоопкерчиликке чакырган. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов бул маселени чечүү максатында атайын мыйзам долбоорун жазып чыккан. Эгер мыйзам кабыл алынса, жума күнү түшкү дем алуу 1 саатка узартылмак. Ошондо мамлекеттик кызматкерлердин Аллахтын алдында дагы, жетекчисинин алдында дагы, кезекте турган элдин алдында дагы жүзү жарык болмок. Бирок мыйзамды депутаттар колдобой коюшкан. Кээ бир адамдардын ушундай биздин тилибизге каршы айткан, же болбосо када салтыбызга шек келтирип, анысы жада калса, динибизге дагы шек келтирген учурлар да болуп калат да.
негизги азыркы талкуу болуп жаткан мыйзамда бул биздин муниципалдык жумушта, өкмөттүк жумушта иштеген көптөгөн биздин жарандарыбыздан келип ошолордун суранышы менен чыккан бир мыйзамды көтөрүп чыкканда жума күнү 1 саат, жума намазга 1 саат тыныгуу убагын узартууну көтөрүп чыкканда. Бул азыркы биздин учурдун талабы десе болот да. Эгер Ирина Карамушкина мусулмандардын ишенимине шек келтирип жаткан болсо, Руслан Бекназаровдун кыймылы улут аралык мамилени козутууга окшошуп кетиши мүмкүн. Демек экөө тең от менен ойноп жатышат. Биз айтпадыкпы жанагы жөнөкөй эле мисалдар, бул улуттар аралык, диндер аралыктагы жаңжалдын чыгышына себеп болмок да. Ошону алдын алуу максатында ушу депутаттык статустан ажыратып салалы деп атабыз. Эгер кайсыдыр бул депутаттык статус жок болсо, бир катын сүйлөп тура деп болот элек да. А бирок буда депутаттын статус бар да. Ошол себептен трибунаны мындай нерсеге колдонбош керек деген бир негиздеп чыкканбыз. Биздин кадамыбыз бардыгы мыйзам негизинде гана болот. Учурда Ирина Карамушкинаны депутаттык мандатынан ажыратуу боюнча кол топтой иштер активдүү жүрүп жатат. Миңдеген адамдардын колу коюлган кагаз КСДП фракциясынын депутаттарына тапшырылат. Ошондо социал-демократтар үчүн элдин үнү маанилүүбү же бир депутат айым кымбат турабы билинет дейт жарандык активист Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.